Мына гырылдап нарагына шамал өтүп турат. Уже ичи уже канча ашып кетсе 1 метр жер калыптыр да, 1 метрде уже толот. Бул жерде курулуштун сапатын мындай жөнөкөй эле курулушчу эмес бизге окшогондор да көрүп турат кандай сапатта экенин. Эми муну биз кабыл алып алсак, өзүбүз айлыкка жашаган адамдар болсок, эртең кокус текшерүү болуп калса, биз кантип төлөйбүз? Биз жоопкерчиликке тартылып калабыз да, биз камалып кетебиз да десек, жок. Эми текшерүү болбойт. Эми башкача заман келди. Ушул бойдон калат. Силер коркпогула. Тигинде мындай деген бир эмелерин айтты. Мисалы мен кече эле мындай ручканы алдым өзүм үйүмө. Бирок аны мен 1000 сомдон алдым. Азыр мына 1000 сомдук эмес да, 1000 сом менин үйүмдөгү ручка мындай аябай сонун иштеп атат. Мен аны менен мактана алам чындап эле. Бирөө келсе уялбайсың. Эшигим ичинен култанып калат деп коркпойм мисалы. Мынага окшогон нерселер шарактабай. Мындай эмес да. Мынага уже кагаз тыгып отурушат мына. Эми ушуну азыр биз жакшы деп атабыз да. Бул 124 000 сомго куруп тура уборный. Мына 2 кабаттуу кадимки жыгач, баягы орустардын эмеси экен. Туалет экен. Мына гырылдап нарагына шамал өтүп турат. Уже ичи уже канча ашып кетсе 1 метр жер калыптыр да, 1 метрде уже толот. 1 жыл да, эми 1 жылда толот. Ашып кетсе 2 жылда толот. Туалет кургандан кийин сиз эгерде мындай баа туура дей турган болсок анда адамдар туалет куруш үчүн Россияга барып, жок эле дегенде 6 ай иштеп келиш керек да, 124 000 сомго ушундай туалет куруш үчүн.